Ислам Макашев жана Бениэл Дарыш экөөсүнүн салгылашуу күнү белгиленди. Жана Александр Емельяненко Марсио Сантоска эмнеге жеңилгени эми ачыкка чыкты. Алдыда ушул тууралуу жаңылыктар айтылат. Достор, жакынкы убакытта Кыргызстандын мушкелериндагы уюсиде көрө алабыз. Рыскулбек Ибрагимов жана Кубанычбек Адисалам уулу Instagram баракчасына экс-чемпиондор менен машыгып жүргөндөрүн сайтына жарыялады. Ушулар үчүн бир класс аябай комментарийга Кыргызстан флагын калтырып өткүлө достор, ошомага жетиштү. Бениэл Дарыш жана Ислам Макашевдин салгылашуусу 2022 жылдын 26 февраль күнүнө белгиленди. Буга чейин чемпиондук үчүн 3 мушкел кетмекет жеңгенден соң титул үчүн салгылашам деп сурагандан кийин UFC президенти Дана Уайт бул нерсени чечпешин айткан. UFC үстүндө көптөгөн комиссиялар рейтингди карап титулга кезиктирерин айткан эле. Азыркы убакта Бениэл Дарыш 70 кг салмагында Тони Фергюсонду жеңгенден соң топ 3-орунга чыккан. Ал эми Ислам Макашев сет тармагына бул турнирге карата өз сөзүн калтырып өттү. Бул уруштан кийин эч кандай мага чектөөнүүлөр болбойт деп сөзүн калтырып кетти. Экөөсүнүн турниринде букмекердик оюндардагы фавориттерди белгилеп өтүштү, көргөнүңөрдөй. Кийинки жаңылык Сыктывкар шаарында өткөн турнирде. Аралаш мушташуусунда кечээ күнү Александр Емельяненко менен Марсио Сантостун эр урушун баарыңар көрсөңөр керек достор. Биринчи эле раундда удушающий моюн булмай ыкма менен Александрды Сантос жеңди эле. Александр жеңилүүсүнүн себеби болгону 9 күн даярдыкта болгону айтылат. Себеби Сантос менен Мячеслав Василовский деген мушкер кездешүүсү керек эле. Эмнегедир экөөсүнүн салгылашуусу атмен болгондон соң бойго 9 күн калганда Александр бул салгылашууга макулдугун берген үчүн аз гана машыгуу болуп калат. Ал эми Сантос Александрды жеңгенден соң Магомед Исмаиловго вызов айдады Сантос. Мага, хватит устраивать комедию. Это что за яма? Ты не комик. Ты Давай выходи, я иду за тобой. You. Я добую за тобой. Жакынкы күндө экөөсүнүн салгылашуусу белгилениши мүмкүн. Алдыда бул нерселерди күзөтүп өтөбүз. Достор, бүгүнкү жаңылыктар ушулар болчу. Эгерде видео жакса каналга катталыңыз. Баарыңарды жакшы көрөм.